Учурда Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарында өтүп жаткан өспүрүмдөр арасындагы Олимпиада оюндарында ийгилик жараткан кыргыз спортчулары мамлекеттен ири көлөмдөгү акчалай сыйлыкка ээ болушат. Мындай маалыматты Улуттук Олимпиада комитетине тастыкташты. Маалыматка ылайык, өспүрүмдөр арасындагы Олимпиада оюндарында алтын медаль утуп алган спортчу мамлекеттен 1 миллион сом, экинчи орунду ээлеген спортчу 500 000 сом жана үчүнчү орунду ээлеген спортчу 250 000 сомго ээ болот. Ошондой эле ийгилик жараткан спортчулардын машыктыруучулары дагы акчалай сыйлыкка ээ болушат. Анда биринчи орунду ээлеген спортчунун машыктыруучусу 250 000, экинчи орун 125 000, үчүнчү орунду ээлеген спортчунун машыктыруучусу 62 500 сом акчалай сыйлык алышат. Эскерте кетсек, кечээ Денис Петрашов 100 метр аралыкты 1 минут 34 секундта сүзүп өтүп, бүткүл дүйнөлүк жаштар олимпиадасында күмүш медалга ээ болду. Кыргызстандын капчыгында андан тышкары дагы бир коло байге бар. Аны фехтованиядан Хасан Баудунов жеңип алды. Бул жыйынтык менен биздин өлкө 204 мамлекеттин ичинен 29-орунда келе жатат. 11-нен 15-не чейин Грузиянын Борбор калаасы Тбилисиде самбо боюнча өспүрүмдөр жана жаштар арасында дүйнө биринчилиги орун алат. Ага биздин өлкөдөн 16 балбан өлкө намысын коргоо үчүн аттанды. Бул тууралуу самбо федерациясынан кабарлашты. Оштун Алай футболдук клубу Фергана өрөөнүнүн кубогунун алкагындагы алгачкы беттеште Тажикстандын командасын утуп алды. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынан билдиришти. Баткен шаарында өтүп жаткан мелдешке 12 жашка чейинки өспүрүмдөр жана клубтар арасында беттеш болгон. Клубтар арасындагы мелдеште биринчи орунду Оштун Алай командасы Тажикстандын Худжанд командасын жеңип алган. Кийинки турда Алай Өзбекстандын Нефтичи футболдук клубу менен кездешет. Мушкер Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегорду жеңип алган соң UFC уюмунун жалпы рейтингинде экинчи орунга көтөрүлдү. Жеңил салмак чениндеги чемпиондук курдун ээси Хабиб Нурмагомедов рейтингде 6 тепкичке жогорулап экинчи орунга жайгашты. Бул рейтингдин сап башында оор жана жарым оор салмактын чемпиону Даниэль Корме жайгашкан. Айта кетсек, буга чейин айтылган рейтингдин экинчи сабында ирландиялык Мушкер Конор Макгрегор жайгашып келген. Эми ал 8-орунга түшүп калды. Ал эми Конор Макгрегорго Неваданын атлетикалык комиссиясы беттеште Хабибтин тарапташтары менен мушташканы үчүн 1 ай урушка чыгууга тыюу салды. UFC уюмунун башчысы Дейна Уайт Хабиб Нурмагомедовдун куру сакталарын убадалады. Бирок ал орун алган башаламандык үчүн $250 000 айып пул төлөшү керек экен. Жана 4 айдан жарым жылга чейин UFC'де мушташуу укугунан ажырашы мүмкүн деди. Бул маселелер боюнча толук чечим ноябрь айында чыгаарын кошумчалады. UFC уюмунун чемпиону Хабиб Нурмагомедов Дагестандагы күйөрмандары менен Анжи футбол клубунун стадионунда жолугушкан. Анда ал күйөрмандарынын алдына чемпиондук куру менен чыккан. Хабибти тоозууга келген элдин көптүгүнөн башаламандык орун алган. Тасмадан топтолгондор артка жылгыла дегенге карабай сахнаны көздөй жутунуп жатканын көрүүгө болот. Буга ызаланган Хабибтин жардамчысы Мушкердин бишкектик күйөрмандарын үлгү катары мисал кылды. Бул пикир кыргыз интернет колдонуучулары тарабынан жылуу кабыл алынууда. Буквально 3-4 месяца назад мы с Хабибом Нурмагомедовым проводили встречу в Кыргызстане с народом Бишкека. На этом мероприятии присутствовало 20 000 человек. И вот такого беспорядка там не было. Давайте проявим уважение к нашему земляку.